48 bölüm. Ошондон кийин Жусупка атаң ооруп жатат дешти. Ошондо ал Менаше жана Ибраим деген эки уулун алып атасына жөнөдү. Жакыпка сага уулуң Жусуп келе жатат деп кабарлашты. Исраил бар күчүн жыйнап төшөгүнө турду. Анан Жакып Жусупка мындай деди: Кудуреттүү Кудай Канаан жериндеги Лузда мага келип батасын берген. Кудай мага: мен сени укум тукумдуу кылам. Сенден көптөгөн элдерди жаратам. Бул жерди сенин тукумуңа түбөлүк ээлик кылууга берем деген. Мисирге сага келгениме чейин сенин Мисир жеринде туулган эки уулуң Ибраим менен Менаше эми менин уулдарым болот. Рубейн менен Шимон сыяктуу эле булар меники болот. Сенден төрөлө турган булардан кийинки балдар сеники болот. Ал балдар өз үлүштөрүндө өз бир туугандарынын аттары менен аталышат. Мен Месопотамиядан келе жатканда Канаан жергесинде жолдо Ефратага бир аз жете бербей өз колумда Рахелим көз жумду. Мен аны ошол жерге Ефратага бара жаткан жолдо көмдүм. Азыр ал жер Бейтлехем деп аталат. Анан Исраил Жусуптун балдарын көрүп, булар кимдер деп сурады. Жусуп атасына: булар менин уулдарым, буларды Кудай мага ушул жерден берди деп жооп берди. Ошондо Жакып ага: аларды мага жакын алып келчи, мен аларга батамды берейин деди. Карлыктан Исраилдин көзүнүн курчу кетип, жакшы көрө албай калган эле. Жусуп балдарын ага жакын алып келди. Жакып аларды кучактап өптү. Ошондо Исраил Жусупка: сенин жүзүңдү көрөм деп үмүттөнгөн эмес элем, бирок Кудай мага балдарыңды да көрсөттү деди. Жусуп балдарын атасынын алдынан алып, ага башын ийип таазим этти. Анан Жусуп Ибраимди оң колуна алып, Исраилдин сол колуна алып келди. Менашени сол колуна алып, Исраилдин оң колуна алып келди. Ибраим күчүү болсо да Исраил оң колун анын башына, ал эми сол колун Менашенин башына койду. Менаше тун уул экенин билип турса да ал колдорун ошондой койду. Анан Жусупка батасын берип мындай деди: аталарым Ибраим менен Исхак алдында жүргөн Кудай, мени жаралганымдан бери бүгүнкү күнгө чейин сактап келген Кудай, мени ар кандай жамандыктан куткарган периште бул балдарга батасын берсин. Булар менин атым менен, аталарым Ибраим менен Исхактын аты менен аталышсын. Жер бетинде укумдап тукумдап көбөйүшсүн. Жусуп атасынын оң колун Ибраимдин башына койгонун көрүп капа болду. Ал Ибраимдин башынан атасынын колун алып, Менашенин башына коймокчу болуп, атасынын колун кармады да: ата андай эмес, туну бул, оң колуңду мунун башына кой деди. Бирок атасы ага макул болбой: билем, уулум, билем. Андан да эл чыгат, ал да улуу эл болот. Бирок кичүүсү андан чоң болот, андан чоң уруу тарайт деди. Исраил ошол күнү аларга батасын берип: Исраил сенин атыңдан минтип батасын берет. Кудай сага Ибраим менен Менашеге кылганыңдай кылсын деди. Ошентип ал Ибраимди Менашеден жогору койду. Анан Исраил Жусупка мындай деди: менин көзүм өтүп бара жатат, бирок Кудай силер менен болот. Силерди атаңардын жерине кайра алып барат. Аморлуктардын колунан кылычым менен, жаам менен тартып алган бир тилке жерди сени бир туугандарыңан артык көрүп сага берем. Ошол күндөрдүн биринде Мариям тоолуу Жүйүт өлкөсүнүн бир шаарына шашылыш түрдө жөнөдү. Ал Захариянын үйүнө кирип Элизабет менен саламдашты. Мариямдын саламын укканда Элизабеттин ичиндеги баласы туйлап жиберди. Ошондо Элизабет ыйык рухка толуп, үнүн бийик чыгарып мындай деди: аялдардын ичинен сен баталуусуң, ичиңдеги бала да баталуу. Теңиримдин энеси мага келгидей, мен киммин? Анткени сенин саламыңды укканымда ичимдеги бала кубанычтан туйлап жиберди. Ишенгениң үчүн бактылуусуң, анткени Теңирдин сага айткан сөзү аткарылат. Мариям мындай деди: менин жаным Теңирди даңктайт. Куткаруучум Кудайды ойлоп, рухум кубанды. Анткени ал өзүнүн кулунун момундугуна назарын салды. Анткени мындан ары бардык муундар мени бактылуу дешет. Анткени кудуреттүү мага улуу иш жасады. Анын ысымы ыйык. Ал өзүнөн корккондорго укумдан тукумга ырайым кылат. Ал өзүнүн колунун күчүн көрсөттү. Жүрөгүндөгү ойлору текеберлерди чачыратып жиберди. Күчтүүлөрдү тактыларынан чүрүп, момундарды көтөрдү. Ачкаларга ырыскыны мол берди. Байларды болсо куру кол кое берди. Биздин ата-бабаларыбызга, Ибраимга жана анын тукумуна түбөлүккө ырайым кылууну убада кылганын эстеп, өзүнүн кулу Исраилга жардамга келди. Мариям Элизабеттин жанында 3 айга жакын болуп, үйүнө кайтты. Элизабеттин төрөөр маалы келип уул төрөдү. Теңирдин ага улуу ырайым көрсөткөнүн уккан анын коңшулары менен туугандары аны менен бирге кубанышты. 8-нчи күнү баланы сүннөткө отургузууга келишти. Ага атасы Захариянын ысымын коймокчу болушту.
Бирок баланын энеси жок, анын ысымын жакан коебуз деди. Ошондо алар ага сенин урук тукумуңда мындай аттуу эч ким жок да дешти. Анан баланын атасынан кандай ат койгусу келерин жаңсап сурашты. Ал тактайча талап кылып, анын ысымы Жакан деп жазды. Бардыгы таң калышты. Ошол замат Захарияга тил кирип, Кудайды даңктай баштады. Алардын тегерегинде жашагандардын бардыгын коркунуч басты. Бул жөнүндө тоолуу Жүйүт аймагынын бүт жерине сөз тарады. Уккандардын бардыгы муну көкүрөгүнө түйүп, бул бала ким болор экен дешти. Аны Кудай өзү колдоп жүрдү. Анын атасы Захария ыйык рухка толуп, мындай деп пайгамбарчылык кылды. Исраилдин Кудай теңирине алкыш, анткени ал өз элине келип, аны кун төлөп куткарып алды. Байыртадан бери өзүнүн ыйык пайгамбарлары аркылуу айтып келгендей, өз кулу Дөөттүн тукумунан биз үчүн куткаруу мүйүзүн көтөрдү. Ал бизди душмандарыбыздан, бизди жек көргөндөрдүн колунан куткарды. Биздин ата-бабаларыбызга райым кылып, өзүнүн ыйык келишимин эстеди. Өмүрүбүз өткөнчө анын алдында ага ыйыктык жана адилеттүүлүк менен коркпостон кызмат кылышыбыз үчүн ал атабыз Ибрайымга бизди душмандарыбыздын колунан куткарууну убада кылган. Сен да, наристе, бардыгынан жогору тургандын пайгамбары деп аталасың. Анткени сен Теңирге жол даярдаш үчүн, Кудайдын улуу боорукердиги боюнча күнөөлөрү кечирилип, куткарылаарын анын элине түшүндүрүш үчүн анын алдында келесиң. Ошол улуу боорукердик боюнча бизди тынчтыктын жолуна салуу үчүн, караңгычылыкта жана өлүм көлөкөсү баскан өлкөдө жашагандарга жарык берүү үчүн жогорудан бизге жарык келди. Бала болсо чоңоюп, күндөн күнгө руху бекемделип жатты. Ал өзүнүн Исраил элине келгенге чейин ээн талаада жашады. 14 бөлүм. Аялдан туулган адамдын өмүрү кыска жана азапка толгон. Ал гүл сыяктуу чыгатта соолуп, күбүлүп калат. Көлөкөдөй качат, токтобойт. Сен ушундай адамга да көзүңдү кадайсыңбы? Мени өзүң менен соттошууга алып барасыңбы? Таза эместен ким таза болуп төрөлсүн? Эч ким. Эгерде анын өмүрүн ченеп койсоң, ай күндөрү сенин колуңда турса, эгерде сен анын өтө албаган чегин чектеп койсоң, андан жүзүңдү бур. Ал жалчынын күндөрүндөй болгон күндөрү бүткүчө, эс алып алсын. Даракта үмүт бар. Ал кыйылса да кайра өсөт, чырпыктары токтоосуз чыга берет. Эгерде анын жердеги тамыры картайып, дүмүрүн топурак басып катып калса да, сууну сезер менен жаш чырпык чыгарып, жаңы отургузулган көчөттөй болуп бутактарын жаят. Адам болсо өлөт, анан чирийт. Адам өлдү. Эми ал кайда? Көлдөн суулар агып кетет, дарыя соолуп какшыйт. Адам да жатса турбайт. Асман жок болмоюнча ал ойгонбойт, уйкусунан турбайт. О, каарың тарап кеткенче, сен мени өлгөндөр жаткан жайга бекитип, жашырып турсаң гана, анан мага мөөнөт берип, ошондон кийин гана мени эстесең гана. Адам өлгөн соң кайра жашамак беле. Анда мага берилген мөөнөт бүткөнчө, менин ордума келе турганды күтөр элем. Сен чакырсаң, мен сага жооп берер элем. Ошондо сен өз колуң менен жаратканыңа ырайым кылар элең. Ошондо сен менин кадамымды эсептер элең. Күнөө кылып жатканымда карап турбас элең. Сен менин мыйзамсыздыгымды түрмөк кагазга жазып мөөр басып салар элең. Менин айыбымды жаап салар элең. Бирок тоо кулап талкаланат. Асказоо ордунан козголот. Суу таштарды жеп кетет. Анын ташкыны жер топурагын жууп кетет. Сен адамдын үмүтүн да так ошондой жок кыласың. Аны акырына чейин кысым каласың. Ал кетет, жүзүн өзгөртүп, аны кетиресиң. Балдары ардакталып жатабы? Ал аны билбейт. Кор болуп жатабы? Ал аны сезбейт. Бирок анын денеси сыздап, жаны кыйналып жатат. 2 бөлүм. Бир туугандар, мен силерге барганымда Кудайдын күбөлөндүрүүсүн чечендик же адамдык акылмандык менен жарыялаганы барган эмесмин. Анткени силерге барганда айкаш-чыгачка кадалган Иса Машаяктан башка эч нерсе айтпай эле коеюн деп чечкем. Мен силердин араңарда алсыз болуп, калтырап коркуп жүрдүм. Силердин ишенимиңер адамдык акылмандыкка эмес, Кудайдын күчүнө негизделиш үчүн мен сөз сүйлөгөндө жана насаат айтканда адамдык акылмандык менен айтылган ишендирерлик сөздөргө эмес, Кудайдын рухуна жана күчүнө таяндым. Акылмандуулук жөнүндө биз жеткилең адамдардын арасында сүйлөйбүз. Бирок бул акылмандуулук бул дүйнөнүн жана бул дүйнөнүн жок боло турган бийлик башындагыларынын акылмандуулугу эмес. Биз Кудайдын жашыруун сыр катары сакталып келген акылмандуулугу жөнүндө сүйлөйбүз. Биздин даңкталышыбыз үчүн Кудай аны дүйнө жаратыла электен мурун эле белгилеп койгон. Ал акылмандыкты бул дүйнөнүн бийликтегилеринин бири да түшүнгөн жок.
түшүнүшсө даңктуу теңирди айкаш жыгачка кадашмак эмес. Ыйык жазууда жазылгандай, Кудай өзүн сүйгөндөргө көз көрбөгөн, кулак укпаган, адамдын оюна да келбеген нерсени даярдап койгон. Бизге муну Кудай өзүнүн руху менен ачып берди. Анткени рух бардыгын, Кудайдын улуу сырларын да билет. Адамдын оюнда эмне бар экенин ким билет? Адамдын ичиндеги рухтан башка эч ким билбейт. Ошол сыяктуу эле Кудайдыкын да Кудайдын рухунан башка эч ким билбейт. Кудайдын бизге эмне бергенин билишибиз үчүн биз бул дүйнөнүн рухун эмес, Кудайдын рухун кабыл алдык. Биз аны адамдык акылмандык аркылуу үйрөнгөн сөздөр менен жарыялап жаткан жокпуз. Ыйык рух аркылуу үйрөнгөн сөздөр менен рухи адамдарга рухи тилде жарыялап жатабыз. Табигый адам Кудайдын руху ачып берген чындыктарды кабыл албайт, анткени ал муну акылсыздык деп эсептейт. Ал муну түшүнө албайт, анткени бул жөнүндө рухи ой жүгүртүү керек. Рухи адам бардыгы жөнүндө ой жүгүртө алат, бирок ал адамга эч ким баа бере албайт. Кудайды үйрөткүдөй, анын акыл оюн ким билиптир? Ал эми бизде Машаяктын акылы бар.